Евро биримдик Казакстандын ири соода өнөктөштөрүнүн бири бойдон калууда. Анын үлүшүнө өлкөнүн экспортунун 44% туура келет. Ошол эле учурда Казакстандык алюминий экспортунун жарымынын көбү Европа рыногуна жөнөтүлөт. Евро биримдиктин жаңы экологиялык талаптарына ыңгайлашуу жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн өнүмдөрүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун шарты болуп эсептелинерин Соода жана интеграция министрлигинен, ошондой эле Кастрет өкүлдөрү белгилешет. Бул СИБАМ транс чек аралык көмүртек жөнгө салуу механизмине тиешелүү. Ал Европа рыногуна импорттолгон өнүмдүн көмүртек изин эсепке алууну карайт. Серепчилердин айтымында, аларга өз убагында системалуу даярдык жергиликтүү ишканаларга евро биримдик рыногунда туруктуу позицияларын сактап калууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан азиздер белгилешкендей, өлкөдө бизнести жаңы жашыл талаптарга ыңгайлаштыруу боюнча иштер жүрүп жатат. Бул теманы Астанада өткөн конференцияда тармактын өкүлдөрү, ЕП, тиешелүү министрликтер, бизнес жана талдоочулар талкуулашты. Мы со своей стороны также проводили мероприятия. Биз да өз тарабыбыздан иш-чараларды өткөрдүк. Өткөн жылы биздин өндүрүүчүлөрдүн бул талаптар жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу боюнча бир нече иш-чараларыбыз болду. 2024-жылы экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму менен биргеликте бардык бул талаптар жана ишканаларга эмне кылуу керектиги жөнүндө сунуштар жазылган методикалык колдонмо даярдалып, иштелип чыгып сунушталды. И даны рекомендации, что необходимо предприятиям осуществить.